Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий маалыматы боюнча өлкө аймагында гепатит менен ооругандардын саны 220 миңден ашты. Бул тууралуу парламентте депутаттар жыйынында кабарланды. Бирок оорулуулардын саны андан да көп болушу мүмкүн экенин кошумчалашты. Ошондой эле гепатитке каршы улуттук кеңеш түзүү керектигин жана атайын программа иштеп чыгуу боюнча талкуу болду. Депутаттар учурда Грузия менен АКШда гепатитке каршы долбоордун үстүндө иштеп жатышканын айтып, жаңы түзүлүүчү программанын негизинде алардан жардам сурап кайрылуубуз керек деп билдиришти. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлагандай, өлкөдө жыл башынан бери 124 киши чек ара тартибин бузуу фактысы менен кармалган. Алардын айтуусунда мыйзамсыз жол менен кирүүгө аракет кылгандардын саны 58, калганы түрдүү тартип бузуулар болгон. Алардын арасында эң көп аткезчилик деп билдиришти. Алар мыйзамсыз жол менен курал-жарак жана маңзат алып өтүүгө аракет кылышкан. Ошондой эле чет элдик 7 жаран талапка ылайык документи жок болгондуктан өз мекенине кайтарылган. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Ош шаарына болгон 3 күндүк иш сапарында бир нече мектептердин абалы менен таанышып чыкты. Анда Кара Суу районундагы жараксыз абалга келип калган балдар интернатына 2 миллион сом өлчөмүндөгү акча каражатын оңдоо иштерине иштетүү үчүн интернат жетекчилигине тапшырды. Ошондой эле башка мектептер үчүн да мамлекет тарабынан жардам каралаарын кошумчалады.